Мектептерде акча чогултуу. Мектептерде бүгүнкү күндө жалпы жана орто билим берүү мекемелеринде кандай гана болбосун акча чогултуу толук тыюу салынган. Бул финансылык акчалай каражаты болбосун, башка жардам көрсүн, материалдык болбосун, бул маанилүү эмес. Анткени мунун баардыгы мыйзамсыз чогултуу болуп эсептелинет. Эгерде ушул маселе бир мектепке кандайдыр акча түрүндө сураса же болбосо материал түрүндө сурабасын, булардын баардыгы мыйзамсыз болуп эсептелинет. Булар үчүн жоопкерчилик каралган. Биринчи укук бузуулар кодекси боюнча жоопкерчиликке тартылат. Эгерде ошонун өзгөчө формаларында болсо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бир сөз менен айтканда бүгүнкү күндө бардык мектептерде акча чогултуу кандай формасында болбосун тыюу салынган. Муну ар бир ата-эне да билиш керек, ар бири ошол билим берүү мекеменин жетекчиси да билиш керек. Формасы эч кандай мааниге ээ эмес. Ал жөнөкөй сурап жатабы же болбосо башка кылып жатабы, бул өзгөчө формасы. Мажбурлоо мүмкүн эмес. Мажбурлоо мүмкүн эмес. Кандай гана мектеп кыйналбасын, кандай гана ошол билим берүү мекемеси кыйналып жатпасын, ал ушундай кылуубуз керек, же могуну өзгөртүүбүз керек. Ал жеке окуучуларга байланыштуу болобу, же мектепке байланыштуу болобу, бул мааниге ээ эмес, ошондуктан толугу менен тыюу салынат. Сизге кесиптик юридикалык колдоо керекпи? Наномат юридикалык компаниясы юридикалык кызматтардын бардык түрүн көрсөтөт. Корпоративдик укук, үй бүлө укугу, жарандык талаш-тартыштар, кыймылсыз мүлк, эмгек укугу. Биздин тажрыйбалуу юристтер сизге индивидуалдык мамиле, жогорку кесипкөйлүк жана кызыкчылыктарыңыздарды максималдуу коргоону камсыз кылат. Биз ишенимдүүлүктү жана купуялуулукту кепилдеп, ар кандай татаалдыктагы маселелерди чечебиз. Биз менен байланышыңыз жана ишенимдүү колдоо экенине ишениңиз.